Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 5 июнь, мен Соқұлықта жүрем туғандар. Мына ушул үй Соқұлықтан сатылаттыр. Азыр сіздерге ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Видеоны өткөрүп жибербей аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр мен жол боюнан келүү жолун жайгашкан жерин сиздерге түшүндүрүп берем. Мынакей туғандар, сатылуучу үйгө чейинки баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен чоң трассанын жээгинен чыктым туғандар, Фрунзе трассасынын. Сіздер егер Бишкек шаарынан келип жатсаңыздар, сол тарапты карап келсеңиздер, бул жерде Васаби кафесин көрө аласыздар. Оң тарапты карап келсеңиздер, керемет чоң тойкана, ушундай чоң объект көрө аласыздар туғандар. Ушул жерден мына Васаби кафесинин жанындагы көчө менен түз тоо тарапты, түштүк тарапты карай басып барсаңыздар, 960 метрден кийин сатылуучу үй жайгашкан. Сіздер калсаңыздар бул жак менен, кааласаңыздар бир аз чыгышыракта Набережная көчөсү бар, ал жак менен деле чыксаңыздар болот. Мынакей туғандар, чоң трассадан, Фрунзе трассасынан 960 метр түштүктү карай Набережная көчөсү менен басып келип, бүгүнкү чыгарылышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай борот орнотулган жана көчө тараптан кирпич менен, бышкан кирпич менен тосулуп тургандар. Анан мектептер жөнүндө айтсак, 2-3 мектептерге жөө барсаңыздар болот экен, жакын жерде мектептер бар, садиктер бар экен. Андан ары короосуна кирейин да, калган маалыматтарды берейин. Айта кетчү нерсе, ушул жерде газ жөнүндө да бир маалымат бере кетейин. Мынакей 1, 2, 3, 4 үй ары жакта уже газ бар. Бул жакка чейин пока келе эле экен, заявление тышталган дейт, жакын каралта келет дейт. Мынакей азыр видеону деле жакындаштырып көрсөтөйүн. Газдын турбалары мына 3-4 үй ары жакка келген. Ал жерде газ бар. Андан ары мына бул короосунун көрүнүш. Алды тарабы чоң навес тугандар, профонастил менен болгон. Жана бул жакта кандайдыр жер жемшиктүү жер жана бактар деле бар. Негизи боюнча жердин аянты документ боюнча 10 соток жана фактически 12 соток экен. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар дейт. Анан азыр могу навестин ары жагында дагы бага эгилген, жер жемиш эгилген жерлер да бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сиздерге биринчи жолу үй жөнүндө маалыматты берейин. Үйдүн узун турасы 15 × 10 экен. Сокма менен бүтүрүлгөн, тышкы тараптан утеплять этилиптир. Аны көрүп өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот. Суу, свет баары бар, отопление, котел менен иштейт тугандар. Азыр ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берем тугандар. Бул мына сатылуучунун негизи кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган. Андан кийин түз кирсек, бул жакта бир мындай прихожка. Светтери кайсы жактан жасалган экен? Ушундай прихожка. Ушул жерде паровой отоплениянын котел деле орнотулган, ал көмүр менен жана электр энергиясы менен иштейт экен. Мен оюмча электр энергиясы менен көп иштешет окшойт. Эч кандай бул жактар көмүрдүн изи калбаптыр. Андан ары сол тарапка кайрылсак, ошол жерден детский бөлмө. Окей. Дуалдары жидкий обой. Потолок жок, жидкий обой эмес экен. Шпаклевка экен, просто түсү жидкий обой окшош экен тугандар, адашып турмун. Потолок натяжной потолок, пол баары жагачтан болгон пол экен. Андан ары түзөтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө. Потолок пластика, чыгыш тараптан терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары деле орнотулган тугандар. Мынакей бул киргендеги экинчи бөлмө экен. Светин жандырып деле сиздерге көргөзүп коеюн. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Андан ары кайра эле перехожкага чыгып, сол тарапка кайрылсак, бул жакта моундай коридор дейбизби, мына ушундай бир бөлмө бар экен. Дуалдары обой тугандар. Түндүк тараптан терезе орнотулган. Анан ушул жерден түзөтсөк, кухняга жана душка, чоң залга өтүп кетет экенбиз. Ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жерде бир спальный бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз тугандар. Мынакей. Бул спальный бөлмө. Түштүк тараптан терезе орнотулуптур. Потологу пластик экен тугандар. Ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле бул коридорго дейсизби, ушундай жерге чыгып түзөтсөк, бул жакта кухня. Потолок натяжной потолок. Дуалдары обой. Пол ламинат экен. Анан ушул жерден түзөтсөк, бул жакта душ, ваннага өтүп кетип атат экен. Сонда ички тарабына раковина орнотулуптур. Суусу арестон менен жылыйт. Потолок пластика. Дуалдары көрүп турганыңыздардай кафель. Мынакей, тугандар, пол деле кафель экен. Эми бул кухняда бул жакта мебель орнотулган. Ички тараптан суу чыгарылып, раковина орнотулган тугандар. Мына бул кухнянын көрүнүшү. Эми ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта зал. Мынакей. Дуалдары обой. Потолок натяжной потолок. Түштүк тараптан
терезе орнатылған туғандар. Мына ушундай көрүнүштү. Эми короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин туғандар. Мен кайра үйдүн короосундамын туғандар. Бул жакта үйдүн тышкы туалет, ал пескоблок менен бүтүрүлүптүр. Жана айткан эле бул жакта жер жемшекинге жерлер, өрүк багы. Анан түз батышка карай баса берсеңиздер, мындай узун кеткен навес бар экен. Дуалдары пескоблок. Ушундай көрүнүштү. Окей туғандар. Андан ары бул жакта очок бар экен. Навестин түбүндө 2 очок, чоң очок жана орто очок. Бул жакта дагы бир летний кухня. Андан арт тарабына өтсөк, жана башында айттым эле, жердин аянты 12 сотук. Фактически 10 сотук документ боюнча деп айттым эле. Бул жакта мына дагы жер жемшекинге жерлер жана бактар бар экен туғандар. Кошуналар менен болгон границага мына бул чоң теректерге чейин. Негиз боюнча кимге үй жаккан болсо келсеңиздер, жер ээси сиздерге тактап берет чыгараларны көргөнүңүздөрдө. Азыр деле мына көргөзүп кете берейин. Анан бул жакта деле үйдүн тышкарындагы бир туалет бар экен туғандар. Эми эмне маалымат калды туғандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бул үйдүн баасыны $34,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар. Сүйлөшүү болот. Бул жакта мына летний кухня деп коет, мына ушундай дагы бир бөлмө үй бар. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянты фактически 12 сотук, документ боюнча 10 сотук, үй узун туурасы 15-10, сокмо менен бүтүрүлгөн, тышкы тараптан утеплять этилген, отопление, паровой отопление бар, электр энергиясын жана көмүр менен жылытат үйдү. Мына ушундай туғандар. Сокулук. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.